Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен амандашып биз болсо 10 мүнөттүк чай кайнаганча деп аталган кичинекей кыска подкастты баштадык. 10 гана мүнөт убактыңызды бөлүңүз дагы биз менен чогуу керектүү маалыматтардан кабардар болуңуз, жан дүйнөңүздү азыктандырыңыз, айтор таң атпай өзүңүзгө позитив тартуулаңыз. А биз болсо сиздин маанайыңызды көтөрүүгө аракет кылабыз. Бүгүнкү темада биз туура тандаганды адатка айлантса болот деген теманын тереңде сөз кылмакчыбыз. Анан албетте эле дароо тандоо дегенде кантип адам жаңылбай тандайт? Мына кызык достор. Кантип адам дайыма бир нерсени жаңылбай туура тандаса болот? Мына ошол жөнүндө сөз кылабыз. Кийимге вкусу жакшы адамдар бар го, өңдөрдү айкалыштырып, стильно, модно, сары кечи жакшынакай кийингенди билет. Анан аларды курбулары жүр, мен менен кийим тандашпойчу, сен сонун кийинесиң го деп туруп анан базарга ичип алат да. Аларды болсо ичип барган достор, сага бул жарашат, бул жарашпайт, мындай кыл, андай кыл деп отуруп анан туура кийим кечектерди тандаганга жардам берет. Аны көргөн курбусу болсо кубанып алып үйүнө келет да анан досторуна мактанат: башкаларгачы караңызчы, мен моундай тандап алдым, курбум жардам берди деп. Анысы кандай? Же болбосо эмерек алууда, үйлөрдө эмеректерди коюштурууда биз кимдир бирөөнүн табитине ишенебиз дагы, жардам берет дейбиз. Анан азыркы учурда ошол табити күчтүү адамдар өздөрүнүн кесип катары аркалап дагы ушул ар кандай жумуштарды аркалап келишет. Эмне жөнүндө сөз кылгыбыз келет? Негизи кантип туура тандаганды үйрөнсө болот? Өзүңүзгө ишенимдүү, ийгиликтүү, саламаттуу, күчтүү болгуңуз келеби? Анда баарынан мурун тандоо жасай ала турган жөндөмүңүздүн үстүнөн иштешиңиз керек. Демек, агым менен сүзүүнүн кереги жок. Эмне үчүн биз тандай алганга жөндөмдү өнүктүрүшүбүз керек? Мисалы, өнүктүрүү керек. Элестетиңиз, бул жөнүндө баягы тандаганды билген эле эмес, тандоону өнүктүрүш керек. Психология тармагындагы көптөгөн изилдөөлөр тандоонун бир топ артыкчылыктары менен байланыштырып келишет. Бул нерсе адамда өзүн өзү көзөмөлдөө жана ички мотивацияны күчтөндүрүп коет. Тандоону ишке ашыруу жана эриктин күчтүгүнө байланыштуу артыкчылыктар карылар үйүндө даана чагылдырылган. Изилдөөчүлөр аларды, ошол кары адамдарды, улгайгандарды 2 топко бөлүшкөн. Анан биринчи топтогулар жашоосун белгилүү бир аспектилерин көзөмөлдөөгө жана тандоо жасаганга мүмкүнчүлүккө ээ болушчу, биринчи бөлүгү. Экинчи топтогулар болсо ошол эле нерсеге ээ болчу, бирок эч нерсени чечишчү эмес, тандоого мүмкүнчүлүк жок болчу. Изилдөөчүлөр биринчи топтогулар кийинки топтогуларга караганда көп нерседе ийгиликтүү болушканын белгилеп кетишкен. Андан тышкары тандоо укугу жана өзүн өзү көзөмөлдөө жашоонун узактыгына таасир тийгизери дагы анык болгон. Караңызчы, адам качан тандаганга жөндөмдүү болгондо, бир нерсени тандаганда адамдын тандоо укугу жана өзүн өзү көзөмөлдөөнү билүү бул жашоонун узактыгына таасир берген. Кызык, Эгерде биз тандоо жөндөмүн өнүктүрбөсөк, анда эмне болот? Менде башка арга жок болчу деген миф бар, Кээде адамдар кырдаалга баш ийип, анан күрөшпөй калат. Анан алардын жашоосу тескери кете берет. Уктуңуз беле, тагдыр да, ушундай болуп калыптыр, Кудайдын буйругу да, Кудайдын жазганы да деп туруп, биз дароо эле көбүнчө баягы Кудайга шылтай калганга даярбыз да. Анткени биз билебиз да, бизден жогору күч бар, биз андан көз каранды экенибизден анан баардык ийгиликсиздигибизди Кудайга шылтап коебуз. Мисалы, эмне кылды, ушул экен тагдыр, ичип жүрүп ооруп калдым дейт да. Бирок ичпей коюу, алкоголдук ичимдикти кабыл албай коюу анын тандоосу болчу. Же болбосо тагдыр экен, ушундай күйөө экен. Же ушул болуп калды, мейли окуп бүтпөй калдым, мейли тагдыр экен, башыма жазган, маңдайыма жазган ушул турбайбы дейбиз да. Бирок достор, андай эмес. Адамдын тагдырына, башына Кудай эң жакшы нерселерди жазат. Биз туура эмес тандагандыктан, туура эмес жашообуздан улам ийгиликсиз болуп калышыбыз мүмкүн. Эмне кыла алабыз анда? Тандай билүү жөндөмүн толук пайдалануу бул жүрүм-турум иштеп чыгарган ыкма. Тандообуз чектелүү деп эсептеген күндө дагы варианттар биз ойлогондон алда канча көп. Сөзсүз адамда вариант болот. Келиңиз, бүт жолдорду көргөнгө жардам берген көнүгүүнү чогуу жасайлы. Мисалы, башка жол жок же чектелүү деп эсептеген акыркы күндөрү кабылган же азыр бүгүнкү күндө башыңызга келген жагдайды, дилемма тууралуу ойлонуп көрүңүзчү. Балким бул жеке маселе же кеңири таркалган күнүмдүк көйгөй, Мисалы, жөнөкөй эле кредит алсамбы же албасамбы? Ушул балага турмушка чыксамбы же чыкпасамбы? Жашаймбы же ажырашамбы? Окуймбу же окубаймбы?
унааны сатып аламбы же албаймбы? Мына ушул сыяктуу толтура дилеммалар бар да, ошол тууралуу ойлонуп көрүңүзчү. Анан жок дегенде 3 аракетиңиздин вариантын жазып чыгыңыз. 3 вариант жазып чыгыңыз. Эмне кыла аласыз? Мисалы, кредит алсам мындай болот, албасам мындай кылсам болот, же мындай кылсам болот. Эгерде бул кыйын болуп жатса, анда башкадан жардам сураңыз. Эгерде албетте өтө жеке маселе болбосо да, кээде жагымдуу варианттардан сырткары жагымсыз варианттарды дагы карап көргөн туура да. Бул дагы сизге кандайдыр бир стимул берет, анан жаман нерседен сактанганга жардам берет. Издеңиз, ошондо таптакыр чыгуу жолу жок болгон жагдайдан дагы сөзсүз түрдө туура чыгуу жол табасыз. Унаа алсамбы, же болбосо акча кантип чогултсам, акчам чогулбай атат, кредит алсамчы? Мисалы, азыркы учурда кеңири таркалган бул нерсе. Бул кесипти окусамбы? Мисалы, башка жакка өтпөй калдым, эмне кылсам? Окусамбы? Же окубай эле койсомбу? Ушул жумушка орношсомбу, орношпосомбу? Ушул жумушта иштей берсемби, иштебесемби? Мисалы, көбүнчө адамдардан угасың да, айла жок иштеш керек дегендичи, айла жок, курсакты тойгузуш керек, балдарды багыш керек деп. Эми бул баягы айла жок деген, бул вариант жок деген сөз да. Вариант жок, ошону кылышым керек, иштешим керек. Бирок чындыгында ошондойбу? Эгерде сиз бул жумушту таштасаңыз, анда колуңуздан кандай дагы эмне келет? Колуңуздан эмне кыла аласыз? Мына ушул тууралуу ойлонуңуз, колуңуздан эмне кыла аласыз? Эмнени жумшай аласыз? Деги эле башка жумуш менен алектене аласызбы? Мына ошол тууралуу ойлонуп көрүш керек. Эми тандоо деп атпайбызбы жанатан беричи? Тандоо дегенде биз көбүнчө кесип жөнүндө сөз кылабыз. Негизи мурунку подкасттардын биринде дагы ушул кесипти тандоо жөнүндө сөз кылганбыз. Андан улам буга дагы бир аз токтоло кетели да. 19-кылымдын аягына чейин кеңири ойлоону жана пландоону талап кылбаган тема болуп эсептелчү кесип. Балдарды, мисалы, атасынын кесибине окшош түрдөгү кесип тандай турганына ишенишчү да. Мен устамын, балам да уста болот. Мен дарыгермин, балам да дарыгер болот. Эгерде киши жыгач уста болсо, анда анын атасы жыгач уста болчу да. Баягы атасынын жолун улантчу, кыргызча айткандачы. Бирок мурунку коомдун структурасынын бузулушу менен кишилердин кесиптер жөнүндө маалыматы кеңейди. Мунун натыйжасында кесип тандоо дагы татаалдай баштады. Кошуласызбы? Бир кесипке ээ болуш үчүн билим алуу жана ал кесиптин кесип катары коомдо кабыл алынышы керек. Кээ бир кесиптер түздөн-түз кишилер менен, кээ бирлери машина, станок, техника менен байланыштуу. Кээ бири киши менен дагы, техника менен дагы байланыштуу. Ошентип, кесиптер кишилер менен иштей турган, техника менен иштей турган, кишилер жана техника менен иштей турган болуп бөлүнүп келет. Кесип бул өмүрүбүздүн 1/3 өткөргөн иши, алагды болгон нерсе. Кишилер кесипти тандоодо эмнеге басым жасап тандашы керек? Кичинекейинен баштап эле баягы чоңойгондо ким болом деп ойлонуп, келечеги жөнүндө кыялданат да. Мен чоңойгондо депутат болом, дарыгер болом, президент болом дегендер. Башында жалаң гана кыялдар катары эсептелген кесип тандоо чоңойгон сайын чындыкка жакын негиздерге таяна баштайт. Башкача айтканда, төрдүү кесиптер жөнүндө көз караш пайда болот, кеңейет, окуйт, үйрөнөт, кеңири маалыматка ээ болот. Ошентип отуруп, адам аягында мен ушул кесиптин ээси болом дейт. Бир учурда, мисалы, мурунку муунду карасаң, бир кесип дарак бир жерден көгөрөт, бир жер деп басым жасашчу да. Азыркы күндө болсо ушул нерсе артта калды. Азыркы күндө көпчүлүгү жок. Балам, сен эгерде бул жакпай калса, мондай кылып өзгөртүп алсаң болот деп, баягы биздин кесип тандоо чөйрөбүз кеңейди. Тандоодо албетте биз кесипти эле айтпайбыз, кыз тандоо, үй бүлөлүк жар тандоо, эркекти тандоодо, үй бүлөңө, өзүңө болочоктогу жолдошуңду тандоо, унаа, үй, эмне гана болбосун, кийим жөнөкөй эле, майлуу тамак жейм, жебейм, жашылча жемишти көбүрөөк жейм же жебейм, камыр тамак жейм же мөмө жемиш жейм деген сыяктуу биздин жашообузда күнүгө туура тандоо турат. Ошондуктан менин кааларым биз дайыма туура нерсени тандап, анан ошонун жакшы өзүрүн көрсөк экен. Достор, 10 мүнөттүк подкаст соңуна чыгып калды. Мен болсо сиздер менен убактылуу гана коштошом. Эртең кайрадан амандашабыз. Жана баарыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Ошондой эле ушул биздин YouTube каналга катталганды унутпаңыз. Күн сайын саат 7-де сиздер үчүн жаңы подкасттар чыгып турат. Күнүңүздөр көңүлдүүлансын. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.